инфраструктура жагынан, биздин кызматкерлер жагынан баары менен жолугуп. Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында юстиция министри Аяз Байетов алгач облус башчысы Бакытбек Нарбеков менен жолугушту. Жолугушууда облус жетекчиси Бакытбек Нарбеков Талас облусунда ири долбоорлорду ишке ашырууда юстиция министрлигинин колдоосу керек экендигин белгиледи. Ошондой эле Талас облустук юстиция башкармалыгынын инфраструктурасын жакшыртууга багытталган долбоорлорду колдоп, тийиштүү каражат бөлүп берүүгө даяр экендигин билдирди. Бирок биринчи кезекте быйылкы жолу Кудай бурса сиздер ушул башкармалык Талас облусунда башкармалыктын сунуштаган долбоорлорун колдоп бергенбиз. Жалпы берген долбоорун баарын колдоп бердик. Каражат берүүгө даярбыз. Чечилген маселе. Ошо тендердик процедурасы бар экен. Ошону эле өткөзүп алсак, ушул биз каражатты бөлүп беребиз. Андан соң юстиция министри Аяз Байетов Талас облустук юстиция башкармалыгына барды. Башкармалыктын кызматкерлери менен жолугушуу учурунда алардын айлык акыларын көтөрүү маселеси каралып жатканын билдирди. Райондук жана облустук деңгээлдеги юстиция системасын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча иш-чараларды алып баратабыз. Дагы биздин кызматкерлердин эмгек акысы боюнча дагы иштер бар. Таластын өнүктүрүү фондунан биздин территориалдык управленияга дагы 1,5 миллион сом бөлүнүп атат. Биз юстиция миссиянын өз үстүнөн дагы 1 миллион кошуп туруп, бул жерде ошо калкка, жарандарга укуктук жардам берүү инфраструктурасын, имараттарды жакшыртуу боюнча иштер алып баратабыз. Биздин максат бир эле, бул жарандарга, калкка тийиштүү укуктук жардам берүү жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу. Учурда бул юстиция башкармалыгынын имаратында пробация департаментинин Талас облустук башкармалыгы, мамлекеттик нотариустун дагы кызматкерлери отурат. Аларды өзүнчө имаратка жайгаштыруу пландалууда. Ал үчүн Талас шаарынын Чыңгыз Айтматов жана Горгий көчөлөрүндө жайгашкан облустук юстиция башкармалыгына караштуу жер аянтында жаңы имарат куруу пландалууда. Юстиция министрлигине караштуу ошол жер экен, ошол жерди карап, ошол биздин алдыда турган бир нече долбоорлор бар, ошол каржылай турган. Ошол долбоорлордун алкагында ушул жерге юстиция үйүн, пробация кеңсесин салганга пландаштырып атабыз. Ошол иш-чаралардын башы бүгүнкү күндө. Эл аралык уюмдардын каржылоосунун негизиндеги долбоорлордун иши ашкан турат. Ошон үчүн биз алдын ала ошо кайсы жерге кандай имарат салабыз, кайсыл юстиция министрлигине караштуу кайсыл башкармалыктын өкүлчүлүгүн салабыз деген план менен келдик. Ошондой эле юстиция министри Аяз Байетов Бакай Ата районунун акими Алгынбай Имаров менен жолугушту. Жергиликтүү көйгөйлөр менен жакындан таанышкан соң райондук мамлекеттик нотариалдык кеңсенин имаратына барды. Бул имаратты дагы кеңейтип, пробация башкармалыгынын кеңсесин жайгаштыруу каралган. Мамлекеттик нотариалдык кеңсенин жанына пристройка менен адвокат отургуза турган бир план да бар эле. Азыр ошол бир комнат пристройканы өнүктүрүү фондунан каржыланып атат. Буюрса одобрение алдык. 1,5 миллион бул кара бура менен Бакай Ата мамлекеттик нотариалдык кеңсесине. Буга чейин дагы ушул пробация кызматкерлери обл администрациянын ичинде отурчу. Талас шаарын, Талас районун тейлеген юстиция башкармалыгы жагынан кызматкерлери тарабынан тейленген кызматкерлерин ошол жерге бир жакшы заманбап имарат куруп, ошол жерге отургузган атабыз да, ошол деле болсо мына ушул 3 жаатты тейлеген кызматкерлер чогуу отурат да бир жерден. Ушундай эле юстиция үйүн Кара Бура районунда да ачуу пландалган. Буга байланыштуу министр Аяз Байетовдун иш сапары Кара Бура районунда уланып, жергиликтүү адистер, коомчулук өкүлдөрү менен жолугушту. Айжамал Байырбек кызы, Кайнар Ормонов, Эркинай Жумабекова, Талас облусу.